Кийинки сөз депутат Сулайманов Алтынбек Турдубаевичте. Рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылгандар. Докладчыга мен суроомда сиз жанатан бери жакшы жооп ала албай атасыз. Кыска түшүндүрүп бериңизчи, бул мыйзам сиздер шайкеш келтирип атасыздар. Эмне берет дыйкандарга? Эмнени өзгөртүп атасыңар? Кыска. Алтынбек Турдубаевич, бул жерде жанагы оптимизация болгон, ошо оптимизацияны бир департамент кылдык, аны шайкештикке келтирдик. Экинчиси дыйкандардын ортосуна жанагы тиги спец разрешениени алып салдык. Бул спец разрешение мурда дыйкандар келип разрешение ала берчү, азыр спец разрешение жоголот. Анан өсүмдүктөрдүн карантин жөнүндө мыйзам бар, ошо мыйзамдын шайкештик келтирип атабыз. Ошондо жанагы фумигация андай ошонун бардыгы ошондо кирген. Ушул мыйзамда. Спец разрешение дегениң эмне ал? Бул жерде Алтынбек Турдубаевич, эгерде дыйкан алып келем деп бир бак таракты мөмө жемиш бакты алып келем деп келсе, өзү ошол сорт, мондай сорт алып келем деп кел бизге келчү, биз анын эмесин карап туруп разрешение алып келсин, бул сорт испытание өткөн деп беребиз да. Ошол баягы бюрократиялык эменин болбосун азыр алып атабыз да. Силер сертификат берип атпайсыңарбы азыр? Берейин деп атпайсыңарбы? Эмнеде? Разрешение киргизгенде беребиз. Фитосанитардык сертификатсыз деген сөздөр менен алмаштырылсын дейт. Импорттук карантиндик уруксатсыз деген сөз. Силер кайра ошо сертификат берейин деп атпайсыңар? Ал фитосанитардык сертификат берет. Бул карантинный разрешениени алып атабыз да, анткени себеби бул болсо ИЭПтин талабы боюнча алынып атат да. Ошол эле карантинный разрешение, бирок азыр фитосанитарный сертификат менен чогуу келет да ошону. Жок, азыр дыйкандар көчө тап келсе, ошону силер разрешение берейин деп атасыңар да, текшерип туруп, туурабы? Бул Или өстүрсө питомниктерди ошо уруксат алсын деп атасыңар да силерден. Жок, сиз туура эмес түшүнүп атасыз. Бул разрешение мындай болчу да, эгер реестрге кирбеген сорттор же гибридтер болсо, ошогул разрешение менен кирчи да, чет өлкөдөнчү. Ошогул разрешениени биз алып атабыз, азыр сунуш берип атабыз да. Ошо разрешениени анткени ИЭС боюнча, ИЭПтин талабы боюнча ошогул өлкөгө кирген эмени талабы боюнча андай разрешение жок экен. Андан тышкары жанагы системный анализ регулирование долбоору боюнча ошонун рекомендациясы боюнча алып атабыз да ошону. Специальный разрешениени. ИЭПтин эмесин эле ошо таможня союзунун ичиндегилердикин силер текшербей киргизесиңер, калганын сертификат берген атасыңарбы? Ошондой болуп атабы? Мен ооба, ошондой болот да. Ошондой болуп атат. Туурабы? Бул соответствие келтиребиз деп туруп силер наоборот элдерди азыр кыйнаган атасыңар. Көпчүлүк көчөттөр бүгүн алып келип аткандар Европадан, Турциядан, ушул жактардан алып, алардын сертификаттарын дүйнөлүк эмеде сертификаттарын силер тааныйсыңарбы азыр? Кайра текшерген атасыңар да, туурабы? Алтынбек Турдубаевич, бул жерде алар өзлөрүнүн баягы таанылган сертификаттарын беришет бизге. Ал таанылган сертификат менен келсе, биз эме тааныйбыз. Эгерде жок болсо аны киргизип болбойт. Ал эме административдик нарушение болот. Силер жөн эле койбойсуңарбы? Өзүңөр консультация берип, жердин почвасын, суунун составын эмне эксе болот, ошону кылып мына элге силер кайра тоскоол болгон атасыңар да. Жөн эле койгулачы. Минсельхоз ушул кайра бир өзүңөрчө бир уруксат бере турган эмени пайда кылып атасыңар да азыр. Багбандардын азыр бүт азыр ушул дыйкандардын эмесине кайра силер тоскоолду кылган атасыңар. Урматтуу коллегалар, мына карагыла, туура эмес болуп атат мына жерде. Булар кайрадан эле өздөрүнүн бир дагы бир текшерүүчү эмесин пайда кылган атат. Сырттан келген же башка таможня союзунан башка жактан келгендерге азыр булар азыр бөгөт коюшат азыр. Негизи ошол жактан да эң сапаттуу көчөттөрдүн сапаттуу эмелер келип аткандары. Алтынбек Турдубаевич, мен кошумчалап койгон кечирип коесуздар. Бул негизи сиз айткандай азыркы учурда дагы биз сырттан негизинен үрөндү мөмө бактын көчөттөрүн 3-чү мамлекеттен алып келип атат. Биз ошолорду жеңилдеткен шартта багы реестрге киргизип
киргизбей эле койгулачы, жөн эле Анан койгулачы. ошого Аралашпай эле койгулачы силер. уруксат берип, ошону уруксат бергенде уруксат берүүнү биз мындай мыйзамдаштырып атабыз. Силер ушу мыйзамдар менен кайра элди кыйнайсыңар дыйкандардычы. Силердин эшигиңер сагалап, ар бир мемеңерди кагазын көтөрүп алып жүрүшөт дагы. Алтынбек Турдубаевич, мындай болбойт. Дыйкандарга мындай кыйынчылык болбойт.